Акыркы күндөрү Сара акебиз жөнүндө ар кандай ой пикирлер толуп кетти. Мен да өз оюмду жазгым келди. Биздин жерибизде болгон акыркы окуяларга Путинди күнөөлөп, тажикке жан тартты дегендер да толтура. Жапаров Путинге баш ийбей ордуна коюп койду дегендер да толтура. Путин менен алаканы үзүп, Турция менен жакын бололу дегендер андан көп. Айланайын кыргыздар, бирөөнү күнөөлөгөндөн мурда көзгүгө бир каранып албайлыбы? Эмне Путин кыргызга жан тартам деп милдеттеме алды беле? Же бизге карыз беле? Силер унутуп калбасаңар, ал киши башка өлкөнүн президенти. Ал өз өлкөсүнүн кызыкчылыгын гана көздөйт, туура кылат. Ал үчүн тажик ким, кыргыз ким, арысы кайсы, бериси кайсы? Ал өзүнүн кызыкчылыгында тажиктерге өз армиясын киргизүү максатында 30 жылдык досу менен алака кылып жатканы. Путинге ар кандай маанидеги көз караштарды айтуудан мурда бир аз этият болуу керек. Миң жолу жакшылык кылса, баарын унутуп коюп, наадандык кылбагыла. Туура, биз кыргыз эли эч кимден көз карандысыз, өз киндигин өзү кескен эл болуубуз керек. Ал үчүн бүт тараптан көз карандылыкка жетишишибиз керек. Бүт тарап дегенде ГСМ, тамак аш, суу, май, курулуш материалдары, дары-дармек жана башка тоолгон токой нерселер. Азыр көз каранды эмеспиз, демек көчүктү гана кыскан туура болот. Ошондой эле реалдуу болушубуз шарт. Ал эми азыр акылыбызга мышык ыйлы ачуу жерде туруп, ар кандай сын пикир айтып, абалды андан да күчөтүп алуу коркунучундабыз. Акыркы эле күндөрдөгү бизге кылган жакшылыктарын унутпагыла. Тышкы иштер министрлигибиз биринчи кезекте жүгүнүп барып, карыз акча сурап жүргөнүн да эстей жүргүлө. Россия Кыргызстанды колдоо үчүн ар кандай чараларды көрөт. 2005 жылдан бери Россия Кыргыз Республикасына 700 миллион доллардан ашуун карызын кечкен. Россия Кыргызстандын Борбордук Азия чөлкөмүндөгү эң ишенимдүү досу жана өнөктөшү болуп келген. Россиядан мындай жардамды бир дагы мамлекет ала элек. 2019 жылы Россия өлкөнүн мамлекеттик бюджетин колдоо үчүн акысыз каржылык жардам катары 30 миллион доллар берди. Ал каражат пенсияга, бюджеттик кызматкерлердин, дарыгерлердин, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык акыларын төлөөгө кетти. 2020 жылы Россия коронавирус инфекциясынын лабораториялык диагностикасы боюнча 250 миң изилдөө жүргүзүү үчүн ЦР-ПЦР тест системасын тапшырды. Оорукана комплекстерин модернизациялоого 2,2 миллион доллар бөлдү. Ошондой эле 51 жогорку квалификациялуу медицина кызматкерлерин республикага жиберишти. Жыл аягында Россия бюджеттик кызматкерлердин эмгек акысы, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө пенсия жана жөлөк пулдар жагынан, ошондой эле саламаттыкты сактоо тутумун каржылоо жагынан кыргыз бюджетиндеги каржылык ажырымдарды жабуу үчүн дагы 20 миллион доллар бөлдү. 2021 жылы Россия Кыргыз Республикасына 500 миң доза коронавирус вакциналарын белек кылган. COVID-19 жана ИФА тесттерин изилдөө үчүн, ошондой эле мобилдик автономдуу лабораторияда 100 миң ПКР тест системасын. Мындан тышкары Россия тар адистерди Кыргызстандын медициналык кызматкерлерин эпидемиологиялык маселелер боюнча окутууга көмөктөшөт. Коронавирустун жаңы штаммдарын аныктоо үчүн Кыргызстандын адистерин окутат. 2021-2022 жылдары Россия электрондук өнүмдү маркалоо тутумун түзүү үчүн 8,5 миллион доллар суммасында акысыз жардам көрсөтүүнү пландаштырууда. Банки заттарынын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү үчүн каржылык, материалдык, техникалык жана уюштуруучулук жардам көрсөтөт. Бул 90 жылдардын көлөкөсүн, бажыдагы коррупцияны жана алдамчылыкты жеңүүгө жардам берет. Ал эми Баткендеги болуп өткөн апаатка азыркы эки түркөө күнөөлүү. Толук ишеним менен айтам, өздөрү тийишип олтуруп, көрчүсүн көрүп, эли муңга салып олтуруп алды. Бирөөсү чек арада учение өткөрүп, экинчиси улуттук сырды орду кетти, ар жерде сайрап жүрүп. Жыйынтык күнөөнү ар кимге оодара салбай, ар ким өзүнүн издегени туура. Өзүңө сак бол, кошунаны ууру көрбө. Айзада Абдубапова. Шамурза Бөрүкулов. Биз 30 жылдан бери өтө чоң мааниге ээ болгон эң башкы нерсени түшүнбөй келебиз. Мүмкүн түшүнүп деле жатабыз, бирок нарагабызда каныбызга сиңип калган. Биздин ул болсо экен деген хронический айыкпас ооруга айланып кеткен кеселибизден арыла албай, бар балени өзүбүзгө өзүбүз тилеп келебиз. Чоң мааниге ээ болгон ал нерсе бизге Орусиянын көзүн тиктебеген. Башка мамлекеттин президенттери менен тең ата сүйлөшүп, ошол эле маалда бардык президенттер менен ынтымакта болгон, өз алдынча иш алып бара ала турган президент керек.
Союз бузулгандан кийин 2010-жылга чейин биз Россия менен дээрлик бирдей тагдырды башыбыздан өткөрдүк десек жаңылбайбыз. Акаев президент болуп эл башкара турган адам эмес эле. Союз таркагандан баштап Орусияны элсин деген пьяница башкарган. Ал Россияны таракка таксым кылып, талкалап, абдан начар акыбалга алып келип койгон эле. Акаев орустар эмне кылса, ошолордун кылганын толук кайталап өлкө башкарды. Бар быдырыбызды талкалап, менчиктеп сатып жок кылышты. Ал элсинден көчүрүп алган Орусия байкуштун кебетесин кийип, конук ачып, начарлап баратканда алардын бактысына Путин келип калды. Россия жөн эле байкуштун кейпин кийген болсо, Кыргызстан Акаевдин мезгилинде сазга чөгөп, мамлекет деп атаганга ооз барбай турган бечел шал өлкөгө айланып калган. Биздин бактыбызга Кудай Бакиевди берди. Россия бир келген бакыт кошун учурбастан кармап калышты. А биз болсо жогоруда мен айткан трайбалистик оорубуздан арыла албай, бир жакшынакай иштеп жаткан экономиканы көтөрүп койгон Бакиевди кууп салдык. Бакиевдин кетишине Орусиянын салымы бар экенин баарыбыз жакшы билебиз. Себеби Бакиев өлкөнү эч кимден сурабай өзү башкарчу эле. Үй бүлөдө эркек башчы боло албаса, анда кожоюндукту катын колго алат. Эр башкарса төргө, катын башкарса көргө дегендей, катын башкарган үй бүлөдө эч качан тартип болбойт. Эч бир маселени чече албаган подкаблучник атаны балдар укпайт. Ал эми катын тарбиялаган балдар кандай болуп чоңоюшу баарыбызга маалым. Ошонун сыңарындай өз алдынча мамлекетти башкара албаган президенттер эч качан өлкөнү өнүктүрө албайт. Атамбаев да Путин жардан өзүңдү ташта десе ойлонбой таштай бере турган ажоо болду. Путинди көргөндө куйругун шыйпаңдатып, кожоюнуна эркелеген итчесинен арсылдап күлүп, кучактап баса калып, Владимир Владимирович өзү мени машинасына салып кататься эттирди деп жетин албай дердеңдеп калчу. Ошон үчүн Путинге жаккан, айтканыңан чыкпай хоп кожоюн деп турган мамиле кимге эле жакпасын. Сооронбай Шариповичте кошоматчылык, жасалма мүнөз жок эле. Бирок табигатынан жоош адам үчүн ал да Орусиянын көзү менен чарк айланып иш кылды. Мен Орусия менен жаман мамиледе бололу деген сөздөн алысмын. Орусия менен ар тараптама достук мамиледе болушубуз керек. Кыргызстанда орус тили официалдуу тил болуп калышы керек. Таможный союзга киргенибиз деле туура болгон. Себеби Орусияда миллиондогон мигранттарыбыз бар. Орусия менен мамиле бузулду дегиче мигранттардын шору куруйт. Бирок ошол эле мезгилде өз өлкөңдүн тагдырын өзүң чечүүң керек. Акаев, Атамбаев, Жээнбековдор Орусиянын көзүн карап эл башкарышты. Бакиев өз алдынча башкарды. Эч кимди укпай, эч кимден сасык тумшугун өлкөнүн ички иштерине тыктырбай. Дал ошол нерсе өз башына муш болду. Азыр Садыр Жапаров да өз алдынча башкарам деген максаты бирөөлөргө жакпай. Акыбетинде кечегидей согуш чыгып кетти. Эмомали Рахман деген сасык тажик эч качан өз алдынча бизге кол сала албайт эле. Нарагынан бирөө давай деп шиш менен бир жерине сайып турбаса. Ошон үчүн биз өлкөнү өз алдынча башкарып кете турган чыныгы лидерлерди колдошубуз керек. Туура, Садыр Жапаровдун башкаруусунда кемчиликтер орун алып жатат, бирок бул убакытынча эле. Кемчиликтер элдин бардыгы президент болуп туулушкан эмес. Бара-бара оңолот, үйрөнөт, жөндөп кетет. Эгер эле Жапаров Бакиевди кеңешчи кылып жанына алып келип алса, анда жакынкы 2 жылда бутубузга туруп, дагы 5 жыл өткөндө Гүлистанга айланып кетебиз. Себеби Бакиев өлкөнү Гүлистан кылыштын бардык жолдорун билет.